Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз ушу намаздын сыпаты боюнча сабактын уландысы. Өткөн сабакта биз ушу рүкүнү кандай кылабыз, рүкүдө айтыла турган зикирлер, рүкүдөн кийинки зикирлерди айтып бүткөнбүз. Бүгүн ошонун уландысы. Намаз окуп калган адам ошо рүкүдөн өйдө көтөрүлүп туруп, ошого байланыштуу зикирлерди айткандан кийин анан Аллаху акбар деп саждага кетет. Аллаху акбар деген такбири ошо саждага кетип аткан учурда бирдей айтылыш керек. Анткени Абу Хурайранын хадисинде, Бухари Муслимде ошондой деп келет да. Ошо рүкү кылып атканда такбир кылган, же болбосо сажда кылып атканда такбир кылган деп. Анан ушул жерде баягы кээ бир имамдар элдер менен чогуу намаз окуп ката кетирип коюшат да, ошо такбирди саждага жеткене калганда айтышат да. Алардын максаты баягы артында уюп турган адамдар озуп, менден биринчи кетип калбасын деген ниетте кылышып, бирок сүннөткө каршы кылып коюшат да. Негизинен адамдарды ошо шашпай, имамдан озбогонго аны таалим кылып үйрөтүш керек да, айтып үйрөтүш керек. Анан имам такбирди айтып кеткенден кийин саждага жакын калганда, же болбосо жетип калганда анан аркасынан элдер кошо кетиш керек. Ошого өзүлөрү көнүш керек да, таалим аркылуу үйрөтүш керек. Анан элдер менден озуп кетпесин деп такбирди кечиктирген болбойт. Такбир ошо кыймыл аракет менен бирге айтылат. Такбирден кийин саждадан өссө адам баласы баягы эңкейип жөнөйт. Ошол кезде эки тизе биринчи тийиш керек, же эки кол тийиш керек деген маселе бар. Алымдар арасында талаш маселе, бирок бул баягы намаз бузулат бузулбайт деген маселе эмес, кайсынысы жакшыраак деген маселе гана. Анан ошонун туурасы Аллаху алам, биринчи эки кол коюлат да, алакан коюлат. Андан кийин эки тизе тиет. Ибн Омар деген сахабадан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасынан ушундай келген, Бухариде келет да. Ошол сахабанын кылган, ушундай кылганы Бухариде келген. Анан эки колду коюп, саждага башын коет адам баласы, чекеси менен мурдун. Ошол убакытта адамдын эки колу ошол жанагы бет жагында болуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, Муслимден келген Ваил ибн Хужурдун хадисинде айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тиги ошол сажда кылганда эки колунун, эки алаканын, эки колдун ортосуна сажда кылды деген да. Мындайча айтканда бул жана ушул беттин жана кулактын тушуна келет да. Ошол жака кылып сажда кылышыбыз керек. Анан саждада кандай акыбалда кылабыз? Мына ошол өткөн сабактарда айткандай, Ибн Аббастын хадисинде айтпадык, адам сажда кылганда жети мүчөсү жерге тийиш керек. Мурду, чекеси, алакандары, эки тизеси, эки бутунун учу жерге тийиш керек. Сөзсүз түрдө. Анан ошондой акыбалда сажда кылат. Сажда кылып атканда дагы бир сүннөт амалы бар. Ошо эркек киши үчүн сажда абалында турганда могу эки чыканак көтөрүлүп туруш керек, жерге тийбей, анан капталдарынан алысыраак болуш керек. Курсагы санга тийбеш керек, сандары кырсөөгүнө, балтырларына тийбей, ажырап туруш керек. Ушуну мужафат деп коет. Ушундай кылып сажда кылыш сүннөт да. Анткени Бара деген сахабанын хадисинде, ошо Насаиде келет да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда ушундай кылчу дейт да, ида салла жахха дейт. Жахха деген ушинтип жанагындай биз айткандай денелерин алып сажда кылуу. Бул ошо рүкү учурунда, рүкүдө да жана өткөндө айтып кеттик, колтуктары ачылып кенен турат деп. Ошондой саждада дагы адам баласынын колтуктары ачып, чыканактары капталына келбей, курсактары сандарына тийбей, сандары болсо балтырларына тийбей, ачык болуп туруш керек. Буга байланыштуу ошо көптөгөн хадистер бар. Биз айткан хадистен дагы тышкары көптөгөн хадистер бар.
Бирок бул жерде баса белгилей турган бир маселе, бул өкүм эркектерге тиешелүү да. Аял киши үркүү кылганда дагы айтып кеттик, ошол жанагы колтуктарын ачпай, денесине колдорун жабыштырып турат. Ошо саждада дагы ушундай. Денелери капталдарына эки колу капта ачылбай, колтуктары ачылбай денесине жабылып, курсактары сандарынан ажырабай, жакын болуп турат да сандарына. Анан арт жагын жамбаш жакты көтөрбөш керек. Калгандары окшош. Анан чыканакты жерге тийгизген болбойт. Кээ бир жерде көрүп калабыз, аял кишилер кээ бир алымдардын оюна таянып, ошо чыканакты да жерге коюп алышат да. Негизи туура эмес. Чыканакты өйдө көтөр, бирок ошол колдору денесине жакын болот да. Капталдарына коюп алып, жакындатып, колтукту ачпай окушат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп эле хадистер бар, ошол жырткыч айбанатка окшоп колуңарды жерге койбогула дегенде, кээ бир риваятта, Абу Давудтун риваятында болсо итке окшоп деп келет. Ошондуктан бул эркек аялга бирдей. Болгону аял киши жанагындай эркектер кенен колтугун ачып кылгандай кылып, саждада ошондой кыймыл аракетти кылышпайт. Эмне себептен дегенде, анткени ошо фик илимин жазган баардык алымдардын китептеринде ушундай деп айтылган да. Баары тең ошо намазды сыпаттаганда ошо аял кишиники ушундай болуш керек. Анткени аял киши жашырынганга, катылганга буйрулган дейт да. Мисалы, жашырып денесин авраттарын көрүнбөй, чүнкөнүп, жамылып турганга буйрулган. Анан намазда жанагы колтуктарын кенен ачып же курсаган сандарын ажыраткан болсо, аял кишинин денеси мындай кийимчен болсо деле сыпатталып көрүнүп калат. Ошондуктан өзүн жашырып туруш керек деп айтып кетишкен. Ошо мурунку алымдардын түшүнүгү ушундай да. Албетте кийинки келген алымдар айтышкан, негизи айырмасы жок эркек менен аялдын депчи. Бирок туурасы алдыңкы алымдардын айткан сөзү. Биз дагы шариятта негизи алымдар айтпаган сөздү, же болбосо ой пикирди айтпашыбыз керек да. Сөзсүз түрдө кайсы маселе болбосун, ошол маселеде биз алдыңкы учурдагы алымдар эмне деп айткан, ошол маселени караганда ошого кайтып анан ошол ой пикирди айтышыбыз керек. Анткени имам Ахмад өзүнүн шакиртине осуят кылганда ушундай деп айткан да: кайсы маселеде болбосун, сен өзүңдүн ошол маселеде алдыңкы бир имамдын ою жок, өзүңчө айта бербе деген да. Ошондуктан бул жөнүндө алымдар ачык айткан. Имам Шафии деген китебинде, Шафии мазхабында, Ханафи мазхабында, Малики мазхабында, Хамбали мазхабында баары тең ушундай ачык айтылган. Керек болсо Ибн Кудама деген чоң алым бар, тиги Хамбали мазхабында. Ошол киши дагы неме деген да. Негизинен ошол аял менен эркектин намаздары окшош болот, бирок могу жерде айырмасы бар деп ушул маселени белгилеп көрсөтүп кеткен. Кыскасы айтканда, бул ошо алдыңкы алымдардын түшүнүгү. Ошолорду ээрчип амал кылышыбыз керек. Андан кийин ошо сажда кылып, саждага барган кезде сажданын жанагы зикирин айтабыз. Субхана роббияль а'ла дегенчи. Бир жолу айтсак жетиштүү, бирок жакшыраак 3 же андан көп айтса болот. Бул Худайфанын хадисинде келет, жана андан башка хадистерде. Дагы кошумча дуаларды айтса болот. Мисалы, Суббухун куддус роббул малаикати ва рух. Же болсо Субханак роббана Аллахумма ва бихамдик Аллахумма гфирли деп айтсак болот. Же болсо Аллахумма гфирли замби куллаху диққаху ва жиллаху аввалаху ахираху ва аланият сирраху. Ошого окшогон сүннөттө келген дуалар бар. Ошондо айтса болот. Негизинен эле сажда учуру Аллах субхана таалага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, адам баласы жакын боло турган учур да, Муслимде келет. Анан ошол убакытта өзүнүн каалаган дуаларын айтып, Алла таала дуа кылса жакшы. Мейли парыз намазда болобу, же мейли тиги сүннөт намазында болобу. Мына ошондой дуаларды келтиребиз. Анан жана да айтып кеттик, адам баласынын буту жерге тийиш керек. Буту жерге тийгенде ошо манжалардын баштары кыбланы караш керек. Кыбланы каратып, ошол акыбалда сажда кылабыз. Анан эки бут аяктар сажда кылып турган убакытта бири-бирине тийиш шарт эмес. Кээ бир хадистердин риваятында ушундай келген, бирок ал даиф хадис. Амал кылынбайт. Анан ошо зикирлерин айтып бүткөндөн кийин анан Аллаху акбар деп
саждадан башты көтөрөбүз. Саждадан башты көтөрүп туруп, анан эки сажданын ортосуна отурабыз. Отурган акыбалда кандай кылып отурабыз? Эки түрдүү кылып отурабыз. Жана бизге белгилүү болгон ифтираш деп коет. Сол буттун ички жагын, сол буттундай жайып, ички жагына жамбаш менен отуруп, анан оң бутту кадамды тикестен кылып, манжаларды кыбла жакка каратып отурабыз да. Бул баягы биз ташагутта отурган сыяктуу эле кылып. Бул биринчиси, булар мына көптөгөн хадистерде келет. Андан кийинки отуруш бул Ибн Аббастан келет, Бухари жанынан башка хадистерде. Ушу эки сажданын ортосунда сол бутту жанагынтип жайып, анан ушуна отурбастан эле эки бутту бирдей кылып тик кармап, манжаларды кыбла жакка каратып туруп, анан ошо согунчоктун арт жагына жамбаш менен отуруу да. Бул дагы ошо сүннөттө бар да. Ибн Аббас ошо сүннөттөн деп келет. Ушундай кылып да отурса болот. Эми көп кишилер буга амал кылышпайт, бирок ушундай отуруу дагы сүннөттө бар. Түшүнүктүү болушун дагы бир сыйра айтып кетейин. Манжалардын баштарын кыбланы каратып туруп, анан эки бутту тигинен коебуз. Анан согунчок өйдө карайт да. Согунчоктун арт жагы. Анан ошого жамбаш менен отурабыз да. Эки сажданын ортосунда. Ошо эки сажданын ортосуна отурганда шашпастан, баардык дене мүчөлөрүбүз ордуна келип, шашпастан отуруш керек ушул жерге. Эң башында айтып кеттик го, жанагы намаздын түркүктөрүндө ошоно шашпай отуруп, эки сажданын ортосунда дагы бул түркүк болуп саналат. Анан ошол учурда дуа айтсак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттан келген дуалары бар. Мисалы Роббихфирли деп дуа келтирсек болот. 3 жолу андан көп. Андан башка да дуаларды деле айтсак болот. Ошо имам Ахмад жана Абу Дауд жана башка хадистерде келет да. Дуалар анткени бул дуа айтыла турган учурдун, дуа айтыла турган жайдын бирөөсү ошол. Шашылбаш керек. Көптөгөн адамдар намаз окуганда эки сажданын ортосунда жакшы отурушпайт. Бул баягы элдер көңүл бурбай алган сүннөт амалдардын катарына кирет да. Керек болсо кээ бирөөсү ошол парз болгон деңгээлчиликте отурушпайт да. Көчүү эми тие электе эле кайра эле саждага кетип калышат. Бул такыр туура эмес. Худайфа деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сыпаттаганда айтат да, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рүкү кылып, анан рүкү кылганынын өлчөмү ошо кыямынчалык эле дейт да, жана туруп Куран окуганчалык эле убакытка чейин дейт, ошого жакын. Андан кийин рүкүдөн турганы дагы, түздөлүп турганы дагы ошо рүкүчөлүк убакытка чейин туруш эле деп атат. Андан кийин саждага башчу дейт. Саждадан башын көтөргөндө дагы эки сажданын ортосунда саждага кылгандай убакытка чейин жакыныраак кылып турчу эле деп атат. Анас ибн Маликтин хадисинде болсо, Муслимде келген хадисте, ал айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо рүкүдөн башын көтөргөндөн кийин жана ошондой эле биринчи саждадан башын көтөрүп эки сажданын ортосунда баягы көпкө тургандыктан артына тургандар биз жаңылык калды го деп ойлочубуз дейт да. Көрүңүздөр, ушунчалык деңгээлге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шашпай окуган. Көптөгөн адамдар ошого көңүл бурушпай жанталашат да. Эптеп кичине зикир алып туруп, отура элек жатып эле кайра кетип. Намаз деген баягы шашпай Аллах субханаху жакында кылуу да, шашпай отуруш. Анан ошондой кылып туруп, анан кайра экинчи сажда кылабыз, Аллаху акбар деп. Жекебизди жерге коюп, ал жерден дагы жанагы дуаларды айтабыз саждадагы. Андан кийин Аллаху акбар деп, анан экинчи рекетке турабыз. Экинчи рекетке туруп аткан убакытта кол менен таянбай жерге, буттун учу менен дароо туруп кетишибиз керек. Бир гана ким ошол таянганга муктаж болсо, ошондо гана таянса болот. Албетте бул маселеде алымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Кээ бир хадистерде, мисалы Малик ибн Хуайриздин хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таянып туруп деп келет. Бирок ошо көпчүлүк алымдар бул ошо пайгамбарыбыз муктаж болгондуктан кылган. Мунун далили Мусаннаф ибн Аби Шайба жана Абдуразакта, Мусаннаф Абдуразакта келген сахабалардан келген риваяттар дейт да, асарлар. Алар ошо
пайгамбар ушу намазды сыпаттаганда алар ошо таянбай эле жана кичине отурбастан эле дароо турушкан дейт. Бул жерде эки маселе бар да. Ошо экинчи эрекетке турарда кичине отуруп анан туруу маселеси, анан таянып туруу маселеси. Ошо таянбастан дагы кичине отурбастан деле дароо туруш керек. Ушунун баарын тең сахабалардан келген риваяттар баяндайт. Бир гана адам баласы муктаж болуп калса, ошондо гана кылса болот. Мисалы кээ бирөөсү айтат, Ибн Омар ошентип окуганда депчи. Ооба, Ибн Омардын ошондой окуган бир риваяттар бар, бирок ал ошого муктаж болуп калса керек, Аллах алам, анткени Бухарийде келген риваятта ал мандаш токуна отуруп окуганда, эмне себептен ушинтип окуп атасыз дегенде, буттарым ушу көтөрө албайт, беркиндей кылып отурушту деген да. Демек, сахаба ошо муктаж болгондуктан ошондой окуган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылган Малик ибн Хувайрис деген бул акыркы жашоолорундагы келтирилген хадис да. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы кичине экинчи эрекетке турарда кичине эс алып туруп анан турган да. Жилсатил истираха деп коет, кичине эс алуу отурушу деп коет. Бирок туурасы отурбастан эле дароо турганы жакшы. Анан экинчи эрекетке туруп, ошо биринчи эрекетти биз кандай сыпаттагандай эле экинчи эрекетте туруп, сүрөлөрдү окуп, рүкүгө барып, анан кайра экинчи эрекетке келип, аны дагы бүтүрөт. Анан эки эрекет бүткөндөн кийин, анткени ошо экинчи эрекеттин кыймыл аракеттери биринчи эрекет кандай болсо ошого эле окшош. Андан кийин экинчи эрекетке келип сажда кылып бүткөндөн кийин ташаххудка отурабыз. Ташаххуд ошо эки эрекеттен кийин экинчи эрекеттин биринчи, экинчи сажданы кылып бүткөндөн кийин отурууну ташаххуд отурушу дейбиз. Бул убакытта кандай отурабыз? Бул убакытта жанагындай сол бутка жамбашты коюп, оң бутту манжаларын кыбланы каратып, тик кылып, ошондой отурушта отурабыз. Анан ат-тахиятты окуйбуз. Колдорду санга коебуз. Жабир ибн Самура деген сахабанын хадисине келет Муслимде. Ат-тахиятты окуйбуз. Ат-тахияту лиллахи вас-салату ват-таййибату. Баарыбыз эле билебиз да. Ошону окуйбуз. Эгерде эки эрекеттүү намаз болгон болсо, тиги улай эле салаватты окуп кетебиз. Бирок да биз 4 эрекетти кылып айтып кете берели. Анан ошону окуп туруп, ат-тахиятты окугандан кийин кайра 3-үнчү эрекетке турабыз. 3-үнчү эрекетке туруп атканда жанагындай таянбастан дароо турабыз. Экинчи эрекет ат-тахиятта отурганда, ташаххудта отурганда, ташаххудта ат-тахияттын өзүнөн эле окуйбуз, салаватты окубайбыз. Анткени Ибн Масуддун хадисине келет, ошо Абу Дауд, Тирмизи, андан башка хадис жыйнактарында келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурганды сыпаттаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жанагы ат-тахиятка отуруп турганын ошо ысык ташка отуруп тургандай кылып сүрөттөйт да. Мындайча айтканда, тез отуруп тургандай кылып. Тез убакыттын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо ат-тахиятты окуп туруп эле дароо турган да. Ошо Ибн Аббастан келет бул. Ибн Масуддан келет. Демек, ат-тахиятты эле окуйбуз. Анан 4 эрекет намаз болсо, 3-үнчү эрекетте туруп кетебиз. Туруп жанагындай эле кылып, биринчи намаз сыпаттагандай эле кыраат окуп, рүкү кылып, сажда кылып, анан кайра 4-үнчүсүндө турабыз. 4-үнчүсүндө ошондой кылып келип, анан 4 эрекет бүткөндөн кийин сажда кылып, анан кайра акыркы ташаххудка турабыз да, экинчи ташаххудка. Анда да ат-тахиятты окуйбуз. Ат-тахиятты окуп, андан кийин эмне кылабыз? Андан кийин салаватты айтабыз. Анан ушул ат-тахиятка отурган учурда дагы бир маселени айта кетели. Экинчи жанагы биринчи ташаххудта болобу, биринчи ат-тахиятта, экинчи ат-тахиятта болобу, ошо отурар замат оң колдун сөмөйүн көтөрүп турабыз да, сүннөт болот. Ортоной манжасы менен бармак манжасын экөөнү бириктирип, шакекчедей кылып, анан оң колдун сөймөйүн өйдө көтөрүп турабыз. Ат-тахиятка отургандан баштап аягына чейин, намаздын аягына чейин. Бул жөнүндө көптөгөн хадистер келген, ошонун ичинен
Муслимде андан башка келген көп хадистерде келген да. Негизинен түпкүлүк маселе ошондой. Кээ бирөөсү баягы канча мөөнөт көтөрүш керек, канча каяктан баштап көтөрүш керек дегенде ар кандай ой пикирлер бар, бирок то баягы хадистер жалпы эле келген. Ошо аттахиятта көтөрүлөт деп, ошол себептен баштан аяк ошо аттахият убагында көтөрүп турабыз. Сөймөйдү түз кармайбыз, кичине кыйшайтып кармабайбыз. Анткени кичине кыйшайтып кармаш керек, эңкейтип дегенге байланыштуу хадис болсо даиф, түз эле кармалат. Анан сажда учурунда, ошо аттахият учурунда сажда кыла турган жерде эле карайбыз да. Сажда кыла турган жерде эле карайбыз. Бул жана кыямда да ушундай. Кыямда айттыкпы, айтпай кеттикпи, ошо кыямда турган адам сажда кылычу жерде карайт, ошо ташахутта отурган адам да сажда кылуучу жерде карайт. Кээ бир хадистерде келген ошо манжасынын учун кармайт деп, бирок ал негизи даиф хадис. Анын алдыңкы аалымдар мындай деп айтышкан эмес, алардын баары тең ошо сажда жайын карайт деп айтып келишкен. Анан ошол кол көтөргөн абалда аттахият окуйбуз. Андан кийин аттахият окугандан кийин салаватты окуйбуз. Аттахият болсо бул белгилүү ушу Бухари, Муслимде келет. Андан кийин салаватта бул Бухариде келет. Пайгамбарыбызга жана биз өзүбүз эле билген салават окуйбуз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим деген мажид деген. Салават окуп бүткөндөн кийин дуа айтабыз. Бул да жакшы иштердин бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Бухари, Муслимде келген бир дуа бар, ошону сахабалар үйрөткөн да. Ошо 4 нерседен коргоо тилөө. Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шерри фитнатил масих даджал деген. О Алла таала, мени ошо көрө азабынан, жашоонун, өлүмдүн фитнасынан жана даджалдын фитнасынан сакна деген дуа. Ошону ар бир адам үйрөнүп алып, жаттап окуган жакшы. Кейбирээк болсо кээ бир алымдар важип деп айткандар бар да, бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Адамга пайдалуу дуалардын бири. Жана ошондой эле мындан тышкары да башка дуаларды да кылса болот. Мейли нафил намаз болсун, мейли парз намаз болсун. Ибн Масуддун хадисинде келет. Ошо Бухари жанында башка хадис булактарына дагы ошо отургандан кийин намаздын аягында өзү каалаган дуаны кылсын деген да. Өзү каалаган дуа деп. Ошон арабча билсе арабча дуа кылышат, арабча билбесе ар ким өзүнүн тилинде өзүнө жеке дуа болобу, акыретке байланыштуу болобу, кандай дуа болбосун Аллах субхана таалага дуа кылып сураса болот. Андан кийин салам беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум рахматуллах деп оң жака башыбызды уруп, анан сол жака да ошондой салам беребиз. Бул ошо Жабир ибн Самура деген сахабанын хадисинде келет Муслимде. Ассаламу алейкум рахматуллах деп эле айтабыз да. Анан ва баракатух деген дагы кээ бир риваят келген, бирок ошо Навави айткандай бул негизи даиф. Ассаламу алейкум рахматуллах деп эле салам айтабыз. Ошо менен жетиштүү болот. Анан кийинки дагы маселе ошо аттахиятта отурганда, эгерде биз баягы 4 рекеттүү намазды окусак, 2 жолу отуруп атпайбызбы аттахияткачы? 2 рекеттен кийин бир жолу, анан 4 рекеттен кийин кайра акыркысын отуруп атпайбызбы? Ошол учурда 2 ташахутка отурган акыбалда 2 отуруштун айырмасы бар да. 2 бөлүк, сүннөт боюнча 2 бөлүк отурган жакшы. Биринчисинде отурганда жана биз кадимкидей эле Кыргызстанда белгилүү болгондой сол бутту жайып, жамбаш менен ошого отуруп, анан оң бутту тике каратып, манжаларын кыблага каратып отуруу. Муну ифтираш деп коет. Акыркы ташахутта болсо таваррук деп коет. Жана аял кишилер отуруп атпай намазга ошого окшош да. Оң жамбашка отуруп, анан сол бутту оң бут жакка сунуп, анан сол буттун таманын ошо оң буттун кысөөгүнүн астына коет дагы, оң буттун манжаларын кыблага тик каратып, анан бутту өйдө кармайт. Жерге тийип турат, бирок баягы согончого өйдө карап турат да. Ошо таваррук деп коет. Аялдардын отурушуна окшошуп кетет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып отурган.
Бул эркекке дагы эле тиешелүү, айырмасы жок. Ошо 4 рекеттүү намазда ошо 2 аттахиятты ушундай айырмалап отуруш керек. Биринчисинде жанагындай кылып, баарыбызга белгилүү болгондой кылып, экинчисинде жанагындай сол замашка отуруп, анан сол бутту ошо оң бут жакка сунуп, кырс өөктүн астына таманды келтиребиз, сол буттун таманы. Анан оң буттун болсо манжалары кыбла жакты карап, мына тигинен турат да. Баарыбызга белгилүү болгондой. Мына ошондой кылып отурууну таваррук деп коет. Биз жакта муну амал кылышпайт, анткени Ханафи мазхабында ошо бир эле отуруш бар да. Жана экинчи ташаххудта отурганда эле биринчи ташаххудка отурганда эле экинчисинде да ошондой отурат деп айтылат. Бирок туурасы Аллах алам таваррук, ошо акыркы экинчи ташаххудта отуруу, таваррук кылып отуруу бул сүннөт болуп саналат. А эгерде 2 рекеттүү намаз болуп калса, анда жанагындай эле биз баарыбыз билгендей эле кылып отуруш менен отурабыз. Андан кийин ошо намазы салам бергенден кийин такбир айткан жакшы да. Ибн Аббастын хадисинде келет, ошо биз ошо намаздын пайгамбарыбыз доорун айтып атат, намаздын бүтүшүн ушу такбир менен билчүбүз депчи. Баарыбызга белгилүү болгондой, биз дароо истигфар айтып атпайбызбы? Ооба, мындай деп айткан алдымдар да ой бар, бирок адам баласы ичине такбир айтып туруп, андан кийин истигфар келтирген жакшы да. 3 жолу истигфар айтып. Саубанын хадисинде Муслимде келет. Астагфируллах, астагфируллах, Аллахумма антассалам ва минкассалам, табарак я зал жалали вал икрам деп тиги зикирин айтат. Анан намазга байланыштуу да башка зикирлерди билесиздер, аларды да ошолорду айтып 30 жолу зикир кылып, субханаллах, альхамдулилля деп зикир кылып, Аллаху акбар деп зикир, фалак насты окуп, аятал курсуну окуп, андан башка дубаларды кылып, анан намазды бүтүрсө болот. Анан дагы айта турган маселе, бул зикир негизи ар ким өзүнүн ичинен айтыш керек. Жарыя кылган болбойт. Адам бири-бирине тоскоолдук кылып, биринин оюн бири бөлбөш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Давудта келгендей, Куранды бири-бириңерге жарыя кылып окубагыла дегендей эле, зикирди дагы үндү катуу чыгарып кылбаш керек. Анткени жандагы адамдарга тоскоолдук жаратат. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар го, Бухари Муслимде. Кээ бир сахабалар, колунда жок жакыр жашаган сахабалар пайгамбарыбызга келип даттанышат да. Ой, Аллахтын элчиси, бай сахабалар көптөгөн соопторду алып кетишти. Анткени алар өздөрүнүн ашкан байлыктарына садака кылып атышат. Анан биз менен кошо намаз да окуп атат, орозо кармап атат. Биздин тиги садака кылгандай мал мүлкүбүз жок дегенде пайгамбар үйрөтөт да. Могу 30 жолу зикир айткыла, субханаллах, альхамдулилля, 30 жолу Аллаху акбар деп, анан ошондой соопко жетесиңер деп. Ошону үйрөтөт да. Анан кийин сахаба, башка бай сахабалар, берки сахабалардан сурап үйрөнүп алып, алар да кылышат да. Мына ушул жерде демек бул зикирди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы ичинен айтып жүргөн да, же болбосо сыртынан айтып жүргөн болсо, баарына эле белгилүү болмок да. Ошондуктан зикирди ичибизден айтышыбыз керек. Анан зикир ошол негизинен парз намаздан кийин болот. Көптөгөн адамдар ушуну туура эмес түшүнүп алышып, баягы парз намазын бүтө калып эле дароо тура калышып, сүннөттөрдү окуп, андан кийин чогуу жамаат менен кылып атышат. Бул жерде мына 2 шариятка каршы ишти кылып атышат. Сүннөткө тура калышып, дароо эле сүннөт окуп кетип атышат, зикир кылбастан. Экинчиси ушу жамаат менен ошону кылып атышат. Мунун баары тең туура эмес. Анткени Кааб ибн Уджра деген сахабанын айтканында Муслимде келген хадис ачык эле айкын келет да. Ошо зикирлер парз намазынан кийин деп. Тилекке каршы тиги жамаат табликтер окуп жүргөн китептен тандалган хадис бар го. Тандалган хадистин китепте ошондо деле жазылган, өздөрү жазган да, ошо
Каб ибн Ужра деген сахабанын хадисин алып келип, ошо парыздан кийин тартылыш керек деп. Бирок ошого өзүлөрү кайра амал кылышпайт да. Ошо адам баласы билген илимине амал кылыш керек. Зикирлер ошо парыздан кийин тартылыш керек. Шашпай зикир кылып, ар ким өзүнчө, жамаат менен эмес, өзүнчө зикир кылып, анан дубасын кылып, андан кийин кааласа мечиттен сүннөтүн окуйт, кааласа үйүнөн барып окуйт. Албетте үйүнө барып сүннөт окусу бул жакшыраак. Мына ошол менен кыскача намаздын сыпаттары аякталды. Иншалла кийинки сабактарда намазга тиешелүү андан башка сабактарды дагы улантабыз. Сабакка тиешелүү суроолоруңуздар болсо бериңиздер, колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылалы.